Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабак суроо белгиси менен илеп белгиси тууралуу болмокчу. Суроо белгиси сүйлөмдө суроо мааниси бар экендигин көрсөтөт. Ал кимдир бирөөдөн жооп алуу максатында суроо маанисинде айтылган сүйлөмдүн аягына коюлат. Мисалы, Комуз черткенди билесизби? билем, качан келсем болот. Суроолуу сүйлөмдөр да түзүлүшү жагынан ар түрдүү болот. Мисалы, суроолуу сүйлөмдөр Б мүчөсүнүн жардамы менен да түзүлөт. Апам келдиби же үйдө жалгызсыңбы? Ошондой эле суроолуу сүйлөмдөр сурама ат отоочтун катышуусу менен да түзүлөт. Эмне болду? Кайдан келе жатасың? Маанайың кандай? Суроолуу сүйлөмдөр ыя, деген бөлүкчөлөрдүн катышуусу менен дагы түзүлүшү мүмкүн. Сен да барасыңбы я? Мага да ала келесиң, Ал эми илеп белгиси күчтүү сезим менен айтылып, кубануу, таң калуу, коркуу, чочуу сыяктуу адамдын ар түрдүү ички сезимин билдирген сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Оозеки сүйлөөдө ар түрдүү эмоционалдык түс берип турган сөздөр же сөз айкаштары адатта көтөрүңкү үн менен өзгөчө интонация менен айтылат. Ал эми аны жаза келгенде аягына илеп белги коебуз. Мисалы, илеп белгиси күчтүү сезим менен айтылган буйруу маанисиндеги сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Күттүрбөй эртерээк кел. Же болбосо саламдашууда, ага жооп берүүдө, коштошууда жана куттуктоодо айтылган сүйлөмдөрдө коюлат. Арыбаңыз, Бар болуңуз. саламатта калыңыз. Көрүшкөнчө. Мамлекеттик тил күнү куттуу болсун. Илеп белгиси ошондой эле ураан чакырыктардын аягына коюлат. Тил улуттун байлыгы демекчи. Тилибизге аздек мамиле жасайлы. 19 сабакта белгиленген каратма сөз же сырдык сөздөр күчтүү сезим менен айтылса, илеп белгиси коюлат. Кадырлуу мекендештер. Бали. Мындай керемет кайрыктар кайталанбас. Айрым учурда суроо күчтүү сезим менен коштолсо, бул сүйлөмдүн аягына суроо жана илеп белгилери катар коюлат. Асан, ушул кылганың туурабы? Анан кандай кылышым керек эле? Эми өзүбүздү текшерип көрөлү. Бул сүйлөмдөр кандай тыныш белгиси менен аяктайт? Коюп көрүңүз. Ушуну менен сабагыбыз соңуна келди. Берилген маалыматтар ишмердүүлүгүңүздөргө багыт көрсөтөт деген ишеничтебиз. Саламатта калыңыздар.